Ар бир атанын максаты бар, балам мындай эр жүрөк баатыр болсун деп. Кантип балдарды баатыр кыла алабыз? Балдарды баатыр кыла алабыз. Качан биздин ошо балдарга баатырлыктын сыфатын, баатырлыктын маңызын түшүндүрүп, көп мисалдарды келтирип, дагы эле жана окуган китептер боюнча канчалык мына Лев Николаевич Толстой деп коем, мен адабиятчымын да. Дүйнө жүзүндө согуш майданын, согушту эң жакшы сүрөттөп берген. Согуш жана тынчтык. Ошол эми ал мисал бизде бар да, 14 кылым мурундан бери уже чагылдырып уже жазылган пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Не деген китеп? Не деген керемет. А ким окуп атат ошону? Мен азыр ушундай кылып атам. Кудайга шүгүр, ушу доордо жашап калганыма айтып атам. Ар бир үйдө пайгамбарыбыздын өмүр баяны болуш керек деген. Болуш керек. Талкууланып туруш керек, окуш керек ошолорду. Анан ар бир үйдө Куран болуш керек, китеп болуш керек. Ааламдын чагылдырган китеп ал. Бизди жараткан заттын сөзү да. Ал сөздү укпай, окубай жүргөн биз зөкүр кылып атпайбызбы, өзүбүзгө зулумдук кылып атпайбызбы? Айтпадым жана мен. Ачылыштан бардыгы тең ошо Курандын негизинде. Керек болсо конституциялардын бардыгын ошондон алынып атат, керек болсо. Туурабы? Илимий ачылыштардын бар ошонун негизинде болуп атат да. Илим менен дин чөйрөсү бирге кетиш керек. Бирөө алдыга кетпеш керек, бирөө артта калбаш керек. Чогулуп кетиш керек. Анткени себеби Кудай Таала бизге аң сезимди берди. Эй инсан, ойлонгула дейт бизден. Ойлонгула, ойлонуп иш кылгыла, окугула деген. Жабраил периште деле биздин пайгамбарыбызды кысканда 3 жолу. Оку деген да. Мен билбейм, тамга тааныбайм, мен окубайм деген. Кантип окуйм мен, айгыр окуган билбесем деп, 40ка чыккан адам ошентип айтат. Оку деген. Аллах Таала ошентип биздин арабыздан чыккан пайгамбарга ушундай бир эме бергенден кийин кудурети менен өзүн бизге уже ошол эле мисал бизге бериш керек да, таасирин тийгизиш керек да. Үч эле сөз: оку жана оку. Мунун авторлору болуп кеткендер деле бар. Билесиздер, фараондор да автор болуп алган да. Ошон үчүн ушу жөнөкөй нерселердин ичине изилдеп, ойлонуп койсок элек жакшы натыйжа болот деген ойдомун.